Климаттын өзгөрүшүнөн дүйнө жүзүндө күн катуу ысып, кээ бир аймактарда суу ташкыны болсо, кээ бир аймактарда катаал кургакчылык болуп жатат. Ошол себептен улам бир катар өлкөлөрдө сууну үнөмдөп колдонууга өтүшүүдө. Алардын бири Британия. Бул өлкөдө адамдарга сууну чектөө боюнча ушул күндөрү бир катар чектөөлөр киргизилип, ага баш ийбегендерге айып пул салынары айтылды. Суунун тартыштыгы Кыргызстанда да байкалып жатканын эксперттер белгилейт. Сууну кантип үнөмдөсө болорун түшүндүрүп берейин. Сиз күнүнө канча суу коротосуз? Дээрлик жарымыбыз 20 литр деп ойлойбуз. Бирок чынында 142 литрге жакын суу коротобуз. Демек, аны кантип азайтсак болот? Жуунуудан баштасак. 10 мүнөт жуунсаңыз орточо эсеп менен 100 литр суу иштетесиз. 4 мүнөт эле жуунсаңыз 40 литр суу коротосуз. Бирок бир топ суу үнөмдөйсүз. Эгер андан да көбүрөөк суу үнөмдөйм десеңиз, анда суунун басымын азайтыш керек. Эми кир жуугуч машинага келсек, аны жарым-жартылай эле толтуруп, кир жуубастан кир толгондо гана иштетиңиз. Ошондо 10 литр суу үнөмдөйсүз. Идиш аяк жууган машинада деле ошондой эле. Анда да кир идиштер толгондо иштетиңиз. Ал ар бир айлантканда 10 литр суу коротот. Ошентип кранга сууну ачып коюп, идиш жууганга караганда мында азыраак суу кетет. Кран тууралуу айтсак, сууну ачык калтырбаңыз. Идишти толтуруп, аны муздаткычка салып коюңуз. Эми ажаткана тууралуу айтсак, үйлөрдө иштетилген суунун 30% унитаз аркылуу агып кетет. Аягында шланга тууралуу айта кетели. Шлангадан саатына 600 литрге жакын суу агып чыгат. Андан баш тартсаңыз болот, бирок шланга менен сугаруунун башка жолу барбы?